Assalamu alaikum tuğanlar. Kandayсыңар? Айлара кандай укам? Денсаулык жакшы, көптөн бери көрүнбөй калдың. Карындаш, Бишкекте эмне жагыңыз? Айлера. Бүгүн туғандар Кутман таң менен элиминди сурап кетейин дедим эле. Кандай тынчсыңарбы? Эмне жаңылыктар Кыргызстанда? Биз өзүңүздөр билгендей Москва шаарында турам. Биз кечеги 18-число Бүтүн Кыргызстан партиясынын 15 жылдык юбилейин өткөзүп алдык. Жакшы, аябай жакшы маанайда өттү. Ошол Бүтүн Кыргызстан партиясынын 15 жылдык юбилейи менен дагы элди куттуктап кетем туғандар. Жакынкы арада Ош шаарында болот экен юбилей 25 дедиби, 25 число декабрь. Ош шаарында менин жашаган жеримде, менин жеримде, ошол жерде өсүп, чоңоюп, окуп, ушул деңгээлге жеткизген менин Ош шаарында болот экен. Себеби мен өзүңүздөр билгендей Ош шаарынан болом. Эфирди максималды бөлүшүп коебуз туғандар. Эми акыркы жаңылыктардан туғандар карап көрсөк, мына акыркы Кыргызстандагы болуп өтүп аткан саясий баягы шайлоодон кийин дагы 15 күн эсептеп чыгып, эми баягы болуп калды да туғандар. Шайлоонун жыйынтыгын мен тааныган жокмун туғандар. Биринчиден таза шайлоо өткөн жок. Күмөн жаратты, таза шайлоо өткөн, легитимности күмөн жаратып койду. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Бүтүн Кыргызстан партиясы баягы экрандан өткүчө 11% деп турган туғандар. Ошон үчүн мен айтып кетейин, бул шайлоодо Бүтүн Кыргызстан биринчи орунда келген туғандар. Каяктагы ата журт, каяктагы ишеним, каякта ынтымак деген партия. Булар бийликтин кол партиялары туғандар. Бул ишеним партиясы, кимики? Ишеним партиясы бул Баткендеги бир өзүн бай сезип алган Бурханов деген бир киши бар туғандар. Мындай айтканда контрабандист ушундай. Ошол кишиники. Садыр Жапаровдун жакын досу болот. Эми Бурхановду билесиз да, серый кардинал, Баткенде серый кардинал туғандар. Ынтымак партиясы, кимин партиясы ынтымак партиясы? Ынтымак партиясы бул Райым Миллион деген акабыз бар. Кара Суудан баягы $700 миллион мыйзамсыз алып кеткен. Ошол кишиники. Ата журт партиясы кимин партиясы туғандар? Ата журт партиясы бул ошол азыркы ГКМБнын төрагасы, вице-премьер-министр, эми өзүн сезип алган вице-премьер-министр, өзүн төрага кылып алган ГКМбнын төрагасы Палван дейбизби, Тил жулгуч дейбизби, Ташиевдин партиясы туғандар. Анан каяктагы таза шайлоону айтабыз туғандар. Таза шайлоо өтүш үчүн туғандар эмне кылыш керек? Таза шайлоо өтүш үчүн туғандар мына бийликтин, мыйзамсыз бийликтин кол партиялары өтпөгөндө, ошондо таза шайлоо болот болчу туғандар. Булар өздөрү админ ресурсту колдонуп, башка нерселерди колдонуп, булар өзүнүн партияларын өткөзүп алышты. Эми буга биз эл дагы өзүбүз да күнөөлүүбүз, себеби эл унчукпай туруп берди. Канчалаган деген партиялар калып кетти. Мына Атамекен, Азаттык деген күчтүү партиялар ичинде күчтүү партиялар бар эле. Ошолор калып кетти туғандар. Чынын айтсам туғандар, каяктагы Альянс, Ыйман Нуру dedi. Ким тааныйт Ыйман Нуру? Ыйман Нуру да ким? Баягы ким эле аны браттын атын туутам. Кадырбаев беле ким эле баягы Ыйман Нурундагы ошонун председатель бир брат бар советтен. Эми ол ким тааныйт ол партияны? Эми Альянста болот, анау Челюс брат бар экен, Аскар Акаев бар экен. Бирок ошо Альянстын ичинде эле өзүңүздөр билесиздер, кечеги малда Акаевтан, Жанар Акаевтан мандатын алып коюшту, мыйзамсыз. Эми мен жеке пикирим туғандар. Мен Акаевти, Жанарды мен колдобойм, мен бул кишини мен калыс сөзүм айтып атам туғандар. Мандатын мыйзамсыз берки баягы Кытайдан чыккан эжекебизге берип койду. Кытайдын жараны. Кытайдан чыгып келген Кыргызстанга орношуп, Кадырбеков, мен кечиресиздер,
ошо аял затка берип койду. Тиху кандай атында унутуп калдым, эжекенин атындагычы. Ошондой туугандар. Бул ким болуп эсептелет? Бул Садыр Жапаровдун жеңебиздин, Садыр Жапаровдун аялынын подружкасы болуп туугандар. Мындай айтканда аяшым бар, бактым бар деп туруп, мандат деп аперип коюшту. Билбейм. Экөөнүн ортосунда кандай иштер болгон, кандай сөздөр болгон мен билбедим. Жеке пикирим да туугандар. Жеке пикирим дегеним ой келеткенде, каяктагы эле белгисиз баягы туалет иштеткени деле, стоянка иштеткени деле жуликтер келип калды да, мындай айтканда, мелкий бизнесмендер, мындай айтканда, буларды мелкий деп коем. Орголча, рахмат. Орголча эжекебиз, ошо оргол эжекебиз келип калды. Мандатын алып берип койду. Бирок калыстык сөздүк, адилеттүү болуш керек туугандар. Bir жагынан Акаев Жанар, иним, ол брачка болот, олчу, ошо Алайдан болот, мен көргөн деле эмесмин, бирок мындай акылдуу бала. Бирок ошо бийликке келгенде кичине өзүн жоготуп койду да, өзүн мындай кечегиндеги калыс сөздөрүн унутуп койду. Баягы партиялар өткөндөн кийин жеңилгендер тойбойт деп койбойдубу? Жеңилип калгандар болду, успокойтесь деп калды. Ошону туура эмес кылган. Акаевдин, Жанардын ушул жерде каттачылыгы. Башында айтышка керек. Бул шайлоону мен тааныбайм деп койгонумда, Жанар Акаев, Жанар Акаев айтып атам да, тааныбайм деп койгондо азыркыда уят болбойт болсун. Ошондо сенин тарабыңы мен лично өзүм талашат элем да. Мен мисалы жеке өзүм пикирим, Жанар, эркек бол. Саясатта мен сени Атамбаев малынан бери билем, анча-мынча мындай скользкий баласың да. Гүлчөдөнсүң бу, Алайдан болосуң, билбедим. Скользкий баласың. Ошол эле Садыр Жапаровдун бийликке келгенден сенин да күнөөң бар, Жанар. Себеби ошол жерде голосду бергенсиң, квота кылып ошол жерде голосуңар бер. Ушул акыбалды, мына Кыргызстандагы азыркы акыбал, саясий акыбал, ошо моралдык акыбалдарды мындай айтканда, Кыргызстанда болуп аткан учурларга Акаев сен да күнөөлөсүң. Текебаев да күнөөлүү. Ушул жерде 120 депутаттын отурун баардыгы күнөөлүү. Мына билимсизди, тажрыйбасы жоктугу, түрмөдө отургандыгын, түрмөдөн мыйзамсыз чыккандыгын билип туруп, ошол жерге вице-премьер-министр кылып колдоп бергенсиң. Мына үзүрүн азыркы учурда, азыр үзүрүн көрүп атабыз. Мына ошо Садыр Жапаровду түрмөдөн кимдер алып чыкты эле? Ошо эле Молдокматов жеңиш алып чыккан. Ошо тилекматтар баары алып чыккан тууганда. Ошондо аны ким эле? Ташиев Палван акабыз. Жалаватка качып кеткан жерден ака туруң деп кармап калып, анан ошо Молдовановго барышкан. Ошону билип койгула. Анан азыр өздөрүн ГКМнын төрагасы болуп алып, вице-премьер өздөрүн батыр сезип атат. Ким эле Ташиев? Садыр Жапаров кече эле 1 жылдын ичинде ким эле? Эсиңерге туттуп коюн туугандар. Садыр Жапаров Молдовановкада строгий режимде отурган заключенный болчу туугандар. Андан моюнга алышы тарыхта калат. Ташиев ким эле? Бул популист бир мындай айтканда элге жардам, ошол ар бир берген жардамын сүрөткө тартып, видеого тартып популист адам болчу. Баткенге барган окуясына Жээнбеков малында Баткенде баягы пограничникти вышкада турганда гранатомет менен атып түшүрүп койгондо, баягы өлүп калган ошол биздин кыргыз пограничник. Ошондо Баткенге барган ушул Ташиев, оны эскертип кетейин. Ошондо барганда кыргыздын 1 метр жери берилбейт деген. Биз бийликке келип кала турган болсок деген, ошол жерде Баткендеги область жетекчилери, прокурорлору, милициялары, начальниктери ошол жерде палатка тигип иштешет деген. Азыркы учурда эмне болуп атат туугандар? Баткенде контрабанда гүлдөп атат, Ташиевдин заправкасынын бензиндери, соляркалары кетип атат, мына туугандар. Азыркы чыныгы Кыргыздын ошол Баткендеги чегара маселесинин чечилбегенди бир себеби ушул жерде туугандар. Граница боюнча чечем десе туугандар, бизге 2 күн эле жетет. Мен сиздерге 2 күн. Мен тажрыйбасы жок адам, мен саясатты өтө эле катуу түшүнө бербейм, бирок мен сиздерге айтып кетейин. Саясатты жакшы түшүнгөн адамдардан көрө мен акыл эсим жайында да туугандар.
Себеби Баткендеги проблеманы чечип коебуз десек туугандар, 2 күн дедим да. 2 күндө чечип койсок. Ол үчүн биздеги орустар айткандай сила воля, политический воля надо. Ол жерде контрабанда бар, наркотрафик бар туугандар. Бул жерде баягы биздеги көшөгөн аркасында серый кардиналдар бар туугандар. Буга Ташиевдин да күчү жетпейт, Садыр Жапаровдун да күчү жетпейт. Себеби эмнеде? Себеби Ташиев дагы, Садыр Жапаров дагы кол балдар. Мындай айтканда кол бары жетим жүгүрүктөр. Кыргызча, жалпак тилде айтсам, бу жетим жүгүрүктөр болот. Ташиев деле, Садыр Жапаров деле. Анан каяктагы биз өзгөрүүнү күтөбүз. Өзгөрүү болуш үчүн биринчиден адам таза болуш керек. Ташиевди мен таза адам деп эсептебейм. Ömrü boyu patkalim bolup жүргөн. Садыр Жапаровду таза адам эсептебейм. Ömrü boyu patkalim bolup жүргөн. Аны моюнга алышыбыз керек. Эркек болсо, мына өкөтөң мына. Бирөөсү авам болот, бирөөсү акам болот да. Эркек болсо, элдин жашоосун оңдоп койсо болот болчу. Бирок колунан келбейт. Мен айтып келген 1 жыл мурун айткам. Колунан келбейт булардын деп. Ошончен туугандар. Адаштык тандаган, тандашты үйрөнөлү, тандашты. Кандай адамдарды бийлик алып келиши, тандашты үйрөнүш керек. Бул жерде элдин да күнөөсү бар, менин да күнөө бар. Мен бирок элге эскертип келгенмин. Болбойт мына. Азыр бензиндин баасы 65 сом туугандар. Баткен чегарасы дагы эле чечилбей атат. Ошол Баткен чегарасы айынан 44 жараныбыз бейгүнөө өлдү. Кимин айынан? Ташиев менен Садыр Жапаровдун айынан. Себеби бирөөсү Варухта тажиктер менен сүйлөшпөй туруп алмаштырам деди, бирөөсү барып учение өткөздү. Ошондо тажиктер эскерткен, 2 ай мурун эскертип койгон, мурда эле. Этет болгула, кичине этаак бол. Ошондой болот. Бизде мындай международный отношенияда мындай туугандар. Тажрыйбасы жок. Өкөтөн колхоз. Мындай айтканда колхоз дегени мен бирөөсү палван, бирөөсү мошенник. Билесиз, ошол эле Садыр Жапаровдун Жыргалаң шахтасында банкрот кылып Кытайларга сатып жүргөн. Анан Жыргалаң шахтасын иштете албаган. Анан Кыргыз мамлекетин иштете алабы деген суроо жаралды. Иштете албайт. Мындай айтканда орусча өмүрүндө иштете албайт. Мен айттым, 10 жыл, 20 жыл берсек деле ошол эле Садыр Жапаров болот. Кече футбол ойноп жүрөт, чегарасында тажиктердин солдаттары биздин границага кирип, үйлөрүнө, жарандардын үйүнө кирип ок атып жүрөт, ал булар футбол ойноп жүрөт. Эми элестеткенде ушундай нерсе болобу мисалы. Сен Садыр Жапаровду мен мисалы Садыр Жапаровду айтып кетейин, эркек болсоңчу, мен мындай бир эле өзүм жеке оюмда Адахан Кимсанбаевди спикер кылып туруп азыр тандаса, бийликти Адахан Кимсанбаевга тапшырып кет. Эң жакшысы. Мен мынтип ойлойт элем да, Садыр Жапаровго айтат элем. Садыр Жапаров, өз арызыңды жаз. Спикер болсун Адахан Кимсанбаев. Анан кийин бир шылтоону таап, ооруп калдыңбы, же бир нерсе болду, эптеп спикерге ийо кылып президент ооруп же өз милдетин аткарбаганда спикерге өтөт да туугандар. Ошондо Адахан Кимсанбаев спикер болот, бирок кандай экөөнүн келишими кандай болот мен билбедим. Бирок деген жери бар. Ошондо Садыр Жапаров утат. Садыр Жапаровго кепилдик берсе, мисалы эми баягы Жээнбековго бербедиби? Жээнбеков экс макамын берди го. Себеби Жээнбеков буга өткөзүп берди. Садыр Жапаровго түрмөдө отурса деле, 2 жолу соттолсо деле, суицид кылса деле, мисалы, эми адекватный адам мисалы ондойго барбайт да. Эми мен ошол жеке өзүм пикирим айтып атам, мындай айтып коеюн турган, анан таңылап жүрбөгүлө. Өткөзүп берсе, Жапаровга экс макамын берилсе, бирок Ташиев, Талант Мамытов, ошол Садыр Жапаровдун командасы, Бурханов, Сурканов, ошо кимиси болбосун, Жээнбековбу, Райым Миллионбу кимиси болбосун, буларга кепилдик түрмө. Мен силерге айтып койдум. Түрмө. Булардын уурунун орду түрмөдө туугандар. Эми Садыр Жапаровдун бул деле ошол коомго мындай айтканда заложник болуп калды туугандар. Может, элди жашоосун жеңилдетем дейт, бирок командасы жоктугунан, алсыздыгынан, тажрыйбасы жоктугунан эми ушинтип нары уруп, бери урулуп атат дейм. Анда түшүнүп койсок болот. Бирок мен айтып коеюн, 6,5 миллион элдин тагдыры менен ойношпогула туугандар. Колуңан келбей, Садыр Жапаров кет. Колуңан келбейт. Мен айтып келгем, мен айттым, сени президент катары тааныган эмесмин Садыр Жапаров. Акыретке чейин тааныбайм деп мен өзүм
ант бергенмин, мындай айтканда тааныбайм, ачык эле айтыш керек. Себеби менен билими күчтүү адам президент болуш керек. Тажрыйбасы бар адам, таза инсан болгондо ошондо гана мен тааныйм. Качан кыргыз элине жардамың тийгенде, кыргыз элинин жашоосу жеңилдегенде анан гана тааныйм. Ага чейин мен сени тааныган эмесмин, тааныбайм, командаңды да тааныбайм, бийлигиңди да тааныган эмесмин мен. Анан туугандар, кече өзүңүздөр билгенде 14 жараныбыз депортация болду Москва шаарынан. Өзүңүздөр билесиздер, ал депортациядан болгон себеби биз флешмоб өткөздүк эле ошол маалда. Флешмоб өткөзүп, ушул жерде сыр жатат туугандар. Орустар бизди депорт кылабыз деген ойлогон эмес туугандар. Биринчи себеби бизден Бишкектен просьба келген туугандар. Ошол эле элчиге, ошол эле МВД представителине туугандар. Эми МВДнын представительчисинин кимисин экенин билбедим, бирок подозрение Нурлан Байкеде болуп атат. Ушу Нурлан Байке көп нерсени мутит этип койду окшойт деп ойлоп атам. Себеби булар ошол Москва шаарынын полициясынын жетекчилерине чыгып генералдарга туугандар. Ошол жерде көтөрүп просьба кылып ошол 14 жаранды мени кошо административный арест кылдыртып, ошо жетишти туугандар. Аз келгенсип административный аресттен кийин Кыргызстанга выдворять этишти туугандар. Бул биздин кыргыз мамлекеттин кебетеси. Себеби биздин мамлекет булардан сурангандыгынан орустар айтып атат. Орустун бийлиги айтып атат. Мен уккан полковник генералдар менен сүйлөшүм туугандар. Мы нас айтты, попросили деди. Попросили деди, мен айттым, а кто попросил? Вы знаете всем? Я не знаю, кто попросил, но вышестоящее руководство деди. Кыргызстан вышестоящее руководство. Эми элестетип көргүлө. Булар сыртта жүргөн жарандарды ушинтип депортация кылса, Кыргызстанга барганда эмне болот туугандар? Эми элестетип көргүлө. Анан кийин каяктагы хайптарды чыгарып, жала сөздөр чыгарып, о болду, бул кылды, булар. Ошол балдар достойный, мен ошол административный арестте мен лично ошолор менен отурдум да туугандар. Ошол жарандар Кыргызстандын келечеги деп, Кыргызстандын келечеги деп чыккан. Балдардын келечеги деп чыккан туугандар. Биз Кыргызстанда жашоо чатак болгондуктан сыртка чыгып мигрант болуп иштеп акчаларды Кыргызстанга салабыз. Биз Кыргызстанды кармап турган биз болобуз, биз мигранттар болобуз туугандар. Анан арданышат. Чында ардан багыла туугандар. Мына биз силерди, мигранттар силерди биз багып атабыз Кыргызстанды. Анан кийин каяктагы урусту деле келип, мошенники деле келип, азыр бийликте бирөөсү 1,5 метр жетим. Ошол мошенник 1,5 макинатырчы ким эле? Жапаров Акылбек, Бак хипик дегенди киргизебиз деп Бакиев малды. Адан кийин дагы башкалар да кыргыздарды вагон экспорт кылабыз деп, 7 областта ар мамлекетке берип коебуз, 40 райондо элчилерге берип коебуз деген адам азыр премьер-министр адам. Бою мынанча Кодик деп койду адамды, жеке жаш онас насылбайм. Бирок ушундай махинатор туугандар. Мунчалык махинатырчы адамды көргөн эмес. Беркини айтпай эле койгон, Берки Жапаров, Берки чоңу, Берки биринчи Жапаров. Эми ол Кудайдан жок ачкан адам экен. Өкөттөн эле Кудайдан жок ачкан адам экен. Бирок булар өз жазасын Кудай кааласа, бул дүйнөдө албаса да наркы дүйнөдө алат туугандар. Биз ошого ишенип кетели туугандар. Ошол эле Ташиев деле бар. Ташиевдин жакшы жерлери бардыр. Бирок мамлекеттик деңгээлде Ташиев деле, Садыр Жапаров деле, Акылбек Жапаров деле эчтеке кыла алган жок туугандар. Мына элге көрүнүктүү нерсе кыла алган жок. Анан биз неге арданабыз, анан неге сын пикир айтабыз? Айтам, айтып келгенмин. Силерден сурабайм. Мен бул жеке өзүм пикирим. Менин пикирим бар. Баягы свобода слова деп койду. Орустар айтканда, бизди оозубузду эч ким жаба албайт. Тил кесмек бар, баш кесмек жок дейт туугандар. Ошон үчүн туугандар, ар бир жараныбыз милдеттүү түрдө талап кылышыбыз керек. Мыйзамсыз бийликке келип калгандыгы, мыйзамсыз бийликтин кыргыз элине ушул жамандык иштер кылган үчүн жооп берген күн келет туугандар. Туура айтасыз, чындыкты дейт Марат Тапаров. Эми туугандар, мына
Bir жылдан бeri какшап келем. Койгула ишенбей келеді. Болды да мына. Май, растительный масланын майы туғандар 850 сом, 900 сом. Bir kap un 2100. Qaysi президенттің малында ундун басы 2100-ге чыкты эле туғандар. Qaysi президенттің малында бензиндин басы 65 сом, 70 сомго чыкты эле туғандар. Булардын азыркы мыйзамсыздардын, мына Садыр Жапаров, Ташиев, Акылбек Жапаров, булардын ою только туғандар, акча. Акчаны кылыш керек, качыш керек туғандар. Эл кыйналыш керек. Мына биздин пешенебизге, элдин пешенесине код эле эшек тепкен окшойт. Биз татыктуу президентти тандап албайдык туғандар. Келгиле туғандар, бири кели айталы талапты коелу дагы татыктуу таза инсанды алып келели. Бар ошондой инсан. Таптар, президентти иштеп кетти, авторитети дагы бар туғандар. Орта Азияда мисалы. Bir söz менен өзүңүздөр билесиңиздер, карантин малында, мына 2020-жылы bir söz менен Назарбаевка кайрылып, канча деген жарандарыбызды границасынан коридор кылып алып чыгып кеткен. Ошол адам. Бири иш жерде иштебейт туғандар. 12 жылдан бери иш жерде иштебейт экен адамчы. Ошо инсанды биз бактабаган, бизде да күнөө туғандар. Ошондой инсанды көрбөй турганда бизде да күнөө. Себеби биз жалаң мошенник, жуликтерди, ошондойлорду көрөт экенбиз. Элди акча менен сатып алгандарды, анан арам менен адалды айырмалабаган, кара менен акты айырмалабаган жарандар болуп атсак туғандар. Президенттин бывший тюремщик мындай айтканда, түрмөдө отурган адам болсо, анан эмне дейбиз? Неге арданбагыла? Ушул нерсеге биз таттыктык дейбиз. Себеби биз ушул адамды инсанды алып келип алып, эми изоляцияда калдык. Ошон үчүн акылдуу бололу туғандар. Ар бир жаран милдеттүү түрдө шайлоого катышыш керек, таттыктуу инсанды алып келиш керек. Анан кийин мимо проходящий баягы шпаналарды алып келип, мындай бул эми түрмөдө отурган эми ошонун сөзүндө түнөчү, шпаналарды алып келип алып, азыр кыргыз элин кыйнап аткан кези туғандар. Мен эфирди көп кылбайм туғандар, эфирди аяктап атып, кыргыз элинин саламатчылык келип аткан жаңы жылыңыздар менен туғандар. Ар бир үй бүлөгө бактылык туғандар. Ар бир үй бүлө Кудай кааласа таттыктуу жашоо болот. Арзанчылык да болот. Кыргыз эли эң өнүккөн мамлекеттердин бири болуп туғандар. Ошого мен ишендирип кетем, себеби бул күндөрдө өтөт. Кудай кааласа татыктуу инсан келет туган. Ошондой өзгөрүн, ошондой көрөсүң. Бул мошенниктердин 1 жылдыгы убагы деле, 2 айдыгы деле, 5 жылдыгы да деле, 10 жылдыкта деле ушул акыбал тугандар. Иштейм деген адам 2 күндө результат көрсөтөт. Болбосо мага 2 күн берип тургула, мен 2 күндө Кыргызстандын ондоп койгонго кудуретин жетет. Жок дегенде мыйзамы иштеп калат тугандар. Мен сиздерге ачык айттым. 2 күндө коррупция менен күрөшсө болот тугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Ошондой инсандар бар тугандар. Саламатта болуңуздар.